Assalamu алейкум, урматтуу кыргыз элим, кыргыз жерим. Урматтуу көрүүчүлөр, Ленин районунун тургундары жана шайлоочулары, баарыңыздарга бүгүн кайрылып жаткан кезибиз, билесиздер, шайлоо сөзү болуп жатат бизде. Ошогон биз өзүбүздүн 10 мүнөттүк эфирибизди сиздерге айтып, биз эч кандай сөз же барак дайындаган жокпуз, өзүбүздөн жүрөктөн чыккан сөздөрдү ушул жерден айталы деп чечтик. Жашым 33-тө, биринчи билимим сүрөтчү, экинчи билимим архитектор. Акыркы 7 жылдан бери жарандык активистчиликти, блогерчиликти, паракорчулук менен күрөшүү, жол коопсуздугуна салым кошуу менен биз иш аракеттерди жасап келип, коомчулукка тартуулап, эл менен биргеликте региондук же болбосо мамлекеттик деңгээлдеги жакшы сунуштарды айтып келгенбиз. Билесиздер, Кыргызстаныбыздын башында канча деген учурлар, кандай гана оор күндөр болгонун, бирок ошол учурда кыргыз элибиздин күчтүү уул кыздарынын жардамы менен ушундай кризистен чыкканбыз. Кыргызстаныбыздын тарыхы 3000 жылдан ашуун деп Кытайдын тарыхында жазылып келген. Мен өзүм Кыргызстан менен тең тушмун. Кыргызстан эгемендүүлүгүн алардын астында 1 жыл калганда мен төрөлгөм 1990 жылы. Билесиздер, пандемия учурунда кандай гана оор күндөр болгон, ошол учурда дүйнө эли таңгаларлык кылып Кыргызстаныбыз биригип, бир муштумдай болуп, жардамын көрсөтүп, бири-бирине жардам берип, ошол күндөрдү башыбыздан өткөзгөнбүз. Ошондой эле андан кийин 1 жылдан кийин Баткен окуясы болуп, баарыбыз ошол замат сен көлдүк, сен нарындык эмес, баарыбыз баткендик болуп, ошол жерде туруп бергенбиз. Айрым жарандарыбыз барып, ордунан жардам берсе, кээ бири бул жактан тамак ашын, азык түлүгүн дайындап, ошол жака жөнөткөн. Жана ошондой эле Кыргызстаныбыз 3 революцияны баштан өткөздү. Булардын революцияны өткөзгөнүн себеби эмнеде? Себеби ар бир келген президент, өткөн президенттер жана ошондой эле азыркы учурдагы президентибиздин дагы командасы, алсыз деп айтсам мен жаңылбайм, жакшы өсүп келаткан кадрлар бар, бирок эл өзүнчө, бийлик өзүнчө, бийликтин ичинен дагы бир канча бутактарга бөлүнүшүп, элдин ичинен дагы бөлүнүшүп, ошол себептен биз ийгиликке жетпей келип жатабыз. Албетте, мамлекетибиз өнүгүп атат, жакшы, бирок мен каалайт элем, ушундан дагы тезирээк өнүгүп, биз дүйнөдөгү эң бай, эң күчтүү, эң мындай өнүккөн, билимдүү, бардык тармагынан күчтүү өлкөлөргө айлануубуз керек. Себеп дегенде кыргыз цивилизация илгерки билесиздер болгон, канча деген жерлерибизди ээлеп, ошол кездеги баатырларыбыз өткөн. Ушундай баатырлар, баатыр уулдары, баатыр кыздары болгон себептен кыргыз эли жоголбой, тилибиз, наркыбыз, элибиз жана өзүбүздүн жерибиз бүгүнкү күнгө чейин бар. Мен сиздерге кайрылуум, мен жөнөкөй эле жаранмын, сиз сыяктуу эле атам мугалим, бирок менин ушундай кыялым бар, биз эң өнүккөн, үлгүлүү, гүлдөгөн өлкөдө жашабыз келет. Аны үчүн эмне кылыбыз керек деген суроо жаралат. Бирок бул суроого эч ким жооп бере албайт. Биз дагы бир чечимдерди кабыл алып жатабыз. Биз өзүбүздүн жерибизде, өзүбүздүн өлкөбүздө, элибиз үчүн чечимдерди өзүбүз чыгарышыбыз керек. Жана ошондой эле биз коопсуз өлкөдө жашашыбыз керек, социалдуу өлкөдө жашашыбыз керек. Менин балам, сиздин балдарыңыз көчөгө чыкканда кичинекей бөбөктөрүбүз же машина уруп кетпесин, машинамдын эшиги ачык калса ичинен бирөөлөр бирдемкесин урдап кетпесин деп коркуп, азыркы күндө бир жактан бир жака бара турган болсок, ушинтип ойлонуп калганбыз. Мен каалайт элем, бизге келген инвесторлор эч ким коркпостон өзүнүн ишин аткарып, налогун төлөп, мамлекеттин бюджетине төлөп, элге жардам берүүсүн. Бирок ушундай болуш үчүн биз эң адилеттүү, эң социалдуу, технологиялык жактан жаңы нерселерди колдонуп, ошондой эле коррупцияны токтотушубуз керек. Коррупцияны токтотуп коюп эле бүттү дебестен, коррупция менен күрөшүшүбүз керек. Жана ошондой эле мисал катары айтып кетейин, ушул нерсени аткарыш үчүн бизде акылдуу контракт деп коет, смарт контракт. Ушул нерсени биз Кыргызстанга киргизишибиз керек. Ал эки адамдын, эки тараптын, жана ошондой эле мисал катары айтып берейин, бир алтын кенди иштеткен жерге договор түзсөк, ошол жерге смарт контракт аркылуу
жарандарыбыз менен мамлекет менен инвестор жана ошондой эле ошонун бир бөлүгү ар бир жарандан ар бир кыргыздын чөнтөгүнө түшүп туруусун каалайт элем. Себеп дегенде конституцияга жазылган мамлекеттин байлыктары бул элдики деп, демек элге ар бир жаранга төрөлгөндөн баштап чет мамлекетке чыгып кеткен күндө дагы счетуна акча түшүп туруусун каалайт элем. Бул нерсени акылдуу контракт менен жасап койсо болот. Ошондо адамдык фактор жок болот, ошондо коррупция жок болот. Азыркы күндө билесиздер канча деген коррупционерлерди кармап, аларды кустуруп, бирок ошолордун акчалары кайда иштелип же кайсыл жака жумшалганы биз коомчулук ачык айкын көрбөй жатабыз. Өнүккөн өлкөлөрдүн бирине кириш үчүн дагы ушул ачык айкындуулукту, прозрачность деп коет. Ушул нерсеге биз көңүл бурушубуз керек. Жана мен каалайт элем, бизде мына Ленин районунан биз талапкер болуп чыгып жатабыз. Ушул эмне үчүн Бишкек шаарыбыздын, бул Кыргызстандын жүрөгү, борбору болгон 4 районубуз орусча деген суроого келип, суроо жаралат. Эмне үчүн Ленин, эмне үчүн Свердлов? Ушулар дагы кыргыз тилине которулушун мен каалайт элем. Жана ошондой эле кыргыз тили бул улуттун, бул тил жоголсо улут жоголот дегендей, кыргыз тилине бүгүнкү күнү басым жасап, ал нерсени көтөрүп, биз баардыгыбыз колдошубуз керек. Кыргыз тилибиздин кадырын, баркын билишибиз керек. Себеп дегенде башка тилдер менен бирдей даражага коюп, ал нерсени биз жасай берген болсок, анда бир күнү тилибиз менен дал ушу кыргыз элибиз дагы жоголуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн мен каалайт элем, баардык тилдер бирдей статуста чет тил деп аталышын. Азыркы күндө кандай көйгөйлөр бар, ошолор тууралуу бизге кайрылган кыргыз жарандарыбыздын, мекендештерибизден келип түшкөн нерселерди сизге айтып койбосом ушул жерден болбойт. Бүгүнкү күндө жол коопсуздугуна мамлекеттик деңгээлде көңүл бурбаса, бул нерсе өтө оор. Биз азыр айтып коюшубуз мүмкүн, статистикага таянып, бир жылда 1000 адам өлөт деп. Бирок 1000 адам деген бул бир айыл, бир эл, бир канча уруу десем жаңылбайм. Ушул нерсеге биз көптөн бери суроо талап коюп, суранып келгенбиз. Азыркы учурдан да пайдаланып айтып кетким келет. Коопсуз шаар долбоору канча убакыттан бери мына ишке ашып 2017-ден бери келе жатат. 6 жылдын жүзү болуп калды. Бирок тилекке каршы Бишкек шаар менен эле Чүй областына чектелип, башка жерлерде токтоп турат. Жана ошондой эле Ош каттамына Бишкек, Торугарт, Бишкек, Талас ушундай алыс жолдорго көбүнчө учурда жолго кырсык катталганда адам өмүрү менен, адам өлүмү менен болуп жатат. Ушул нерсени токтотууга заманбап, ушундай эле технологичный дегендей жакшы жол бар. Бул точка А, ачкында бир жерден бир жерге баргандын орто эсеп менен убакытын белгилеп туруп, ошол нерсени камерага киргизип койсо, ушул нерсе адамды токтотот, эч ким шашпай калат, адам өмүрү кетпей калат. Баарыңыздарга кайрылып кетмекчимин. Биз бир нерсени билишибиз керек. Бийлик өзүнчө, эл өзүнчө болгон менен мамлекет өнүгүп кетпейт. Баарыңыздарды чакырам, бир команда болуп, бир муштум болуп, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаргандай ички биримдик карманып туруп, баарыбыз күчүбүздү жаштарга кайрылам, өзгөчө жаштыгыбызды колдонуп туруп, ушундай күн келет, Кыргызстандын чыгып кеткен бардык жаштар учуп келип Кыргызстанды алдыга сүйрөбүз, Кудай буйруса. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиремин. Аты жөнүм Эртай Искаков, Ленин районунан талапкер, номер 16. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу шайлоочулар. Мен Дамира Ниязалиева, Бишкектин Ленин шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкермин. Көпчүлүк менен мурдагы депутат, саламаттык сактоо министри, вице-премьер-министр катары таанышат. Депутаттын эң негизги вазипасы бул мыйзам жазуу жана кабыл алынган мыйзамдардын жана токтомдордун аткаруусун көзөмөлдөө. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мен 2 чакырылыштын депутаты болгон кезимде ондогон мыйзамдарды жаздым. Мен мыйзам чыгаруучу органда дагы жана аткаруу бийлигинде да иштеген кезимде социалдык маселелер менен алектенип келдим. Мисалы, саламаттык сактоо, маданият, спорт, жөлөк пул, пенсия, бала, эне, билим берүү жана башка. Өзүмдүн тажрыйбамдын негизинде азыр дагы бир топ мыйзам долбоорлорун
жазам деп ниет кылып атамын. Парламентке бараткан эң негизги себебим да ошо. Өткөндөгү жазган мыйзамдарым учурга ылайык бир тобу кичине иштебей турат. Ошолорду жаңылап, жаңы долбоорлорду киргизгенге жана ошол иштебей жаткан беренелерди иштеткенге аракет кыламын. Урматтуу Ленин районунун тургундары, саламаттык сактоо тармагында ооруларды дарылаганга караганда алдын алуу өтө арзан. Жана элибиздин ден соолугун чыңап жана сактап калууга дагы өбөлгө түзөт. Ошол үчүн менин программамда элибиздин өмүрүн узартуу жана коркунучтуу оорулардан сактап калуу маселеси жана сергек жашоо стратегиясы өзгөчө турат. Биздин районда билим берүү системасында дагы көйгөйлүү маселелер өтө көп. Ошондой эле бала бакча, ооруканалар да жетишсиз. Бул маселелерди чечүү жолдорун мен билемин. Кудай буйруп, сиздер колдосоңуздар, биргеликте ийгиликке жана жыйынтыкка жетебиз. Урматтуу шайлоочулар, акыркы жылдары Борбор калабызда экология бузулуп, жылдан жылга курчуп баратат. Бул маселени чечүү үчүн ар тараптуу иш алып баруу керек. Биринчи кезекте биз жашылдандыруу, аны менен катар бак-дарактарды мыйзамсыз кыйгандарга карата жазаны күчөтүү менен бирге мыйзам долбоорлорду сунушташ керек. Ошондой эле баардык конуштарга жаңы сейил бактарды жана гүл бакчаларды куруу ишин демилгелейм. Сугат суу жана ирригациялык системага байланышкан маселелер дагы жок эмес. Районубуз чындап жашыл жана ыңгайлуу болуш үчүн сугат суу системасын жакшыртуу маселенин үстүнөн да иштеш керек. Урматтуу шайлоочулар, мен курулуш тармагын иретке келтиремин. Бул үчүн башаламан курулуштар менен күрөшүү мыйзам долбоорун иштеп чыгыш керек. Жана ошондой эле алар кабыл алынганда аны тыкыр көзөмөлгө аламын. Районубузга ошондой эле бир топ көчөлөрдө тротуарлар жок экенин жана жолдор кыйын абалда экенин билемин. Ошондой эле кичи автобустардын дагы саны өтө аз. Урматтуу шайлоочулар, маданият тармагында дагы көп иштей турган иштер бар. Жеңилдетилген жана акысыз атайын программаларды иштеп чыгуу менен маданиятты калктын жалпы катмары үчүн жеткиликтүү кылуу керек. Жергиликтүү тургундардын оюн эске алуу менен жаңы маданий объектилерди ачууну демилгелейм. Өз өнөрүн элге тартуулап, маданият тармагынын өкүлү болууну каалагандарга сынак өткөрүп, грант менен стипендия төлөп берүү сыяктуу колдоо жолдорун караштырам. Активдүү эмгектенип, талантын өркүндөтүү үчүн маданият кызматкерлерин дем шык керек. Алар үчүн аталган кызматкерлерди айлык акысын көбөйтүүнү демилгелейм. Кымбаттуу шайлоочулар, мен азыр райондун баарын көчмө-көчө элдер менен жолугушуп кыдырып чыктым. Элибиздин көпчүлүгү бүгүнкү күнү шайлоолордон тажап, депутат болгондордон дагы ишенбей аларга калган пикирлери жок эмес экен. Ошон үчүн урматтуу шайлоочулар, сиздер ишениңиздер. Сиздер сөзсүз түрдө 28 майда шайлоого келип, өзүңөрдүн тандооңуздарды белгилеңиздер. Биздин райондун келечеги үчүн баарыбыз жооптубуз жана баарыбыздын турмушубузду оңдоп, көйгөйлөрдү чечүү үчүн мага ишенип, добушуңуздарды мага аманат кылып бериңиздер. А мен аманатка кыянаттык кылбаймын. Дорогие мои избиратели, я, Ниязалиева Дамира, являюсь кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша по Ленинскому округу номер 26. Я думаю, вы знаете меня по моей активной парламентской деятельности в Жогорку Кенеше и в исполнительной власти в качестве министра здравоохранения и вице-премьер-министра по социальным вопросам. Уважаемые избиратели, самая главная обязанность депутата – это писать законы и осуществлять контроль за исполнением этих законов. И будучи депутатом 2 созывов, я инициировала десятки законов. Где бы я ни работала, я всегда занималась вопросами социальной сферы. Это значит проблемы женщин, детей, это проблемы здравоохранения, культуры, спорта, молодежной политики.
пенсии, пособия, образование и так далее. И поэтому, опираясь на свой опыт, я намерен направить все свои усилия на инициирование новых законов, которые исправят положение дел в данное время. Будучи депутатом, я написала не один десяток законов, которые работают по сегодняшний день во благо вашего здоровья. Но, к сожалению, есть нормы, которые не исполняются. К примеру, закон о пожилых гражданах и закон о статусе медицинского работника. Я хочу обновить все свои законы, дать им новую силу, чтобы они работали более точно и выполняли те цели, которые я закладывала в них. Дорогие избиратели, я сама живу в Ленинском районе и хорошо знаю имеющиеся здесь проблемы. У меня хватит знаний и сил и опыта их решить. Я хорошо знаю, что в сфере здравоохранения профилактика болезней обходится намного дешевле, чем лечение болезней, и она способна укрепить жизнь и здоровье наших граждан. Поэтому в моей программе особое место занимает вопрос профилактики заболеваний, которая приведет к продлению жизни наших граждан. В нашем районе также остро стоит и вопрос образования. Не хватает детских садов, школ, больниц. Я знаю, как решить проблемы. И я уверена, при вашей поддержке мы вместе добьемся успеха. Если вы изберете меня своим депутатом, то я вам обещаю, что все эти вопросы и здравоохранения, и развития инфраструктуры, безопасного строительства и так далее я буду поднимать в парламенте весь период своей работы и добьюсь их решения. С уважением, ваша Дамира Ниязалиева.